Аллах бирөө жанында жолдошу жок, андан бөлөк биз үчүн коргоочу жок. О адамдар ниетти түздөгүлө, жараткандан жамандык күтпөгүлө. Боорукер, райымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул кадыр түнгө жетишкен Кудайга миң деген шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, орозоңуздар кадыр түнүн куттуу болсун. 7 каналда Түз обода Темирлан Акматов сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн сиздер менен биз ушул улуу устаттар жөнүндө, аалымдар жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан тарыхы болбой, эл болбойт дейт. Биздин 7-де кала бериңиздер. Сиздерден келген суроолорго жана биздин суроолорубузга аалымдар кеңешинин төрагасы 7-чи ошол мурунку муфтий болгон устазыбыз, каракебиз Замир Кары Ракиев келген. Кош келдиңиз устаз. Чоң рахмат. Ошол мен билгенден 7-чи муфтий болдуңуз. Ошол муфтийлердин баягы этегин кармап, замда болдуңуз, башка да болдуңуз, кызматта кылып жүрдүңүз. Анан азыркы ошол эл үчүн кызмат кылып атасыз. Көп баягы иштерди баштап бердиңиз. Анан ошол баягы тарыхка токтололу деп атпайлыбы? Бир эл журтуңуз менен амандашсаңыз анан темага кирели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы Кыргызстандагы мусулмандарды, жалпы элибизди кадыр түнү менен куттуктайбыз. Туткан орозолорун Кудайым кабыл кылсын. Кадыр түндөгү эмне жакшы ниет максаттарын бардык адамдын максатына Кудай Таала жеткирсин демекчи. Алардан устаз, биринчиден убакыт бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр убакыт жетпейт. Тияка бияка чакыруулар. Анан эми темага кирсек, устаз, мынакей ошол өтүп кеткен муфтилерибиз, аалымдарыбыз өтүп кетти. Кудай Таала бейишин насип кылсын, Фирдаусын, район эшиктерин насип кылсын. Анан ошол тарых болсун деп атабыз да. Сиз ошолорду этегин басып, алар менен чогуу жүрдүңүз. Ошол тарыхка бир токтолуп берсеңиз, устаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баягы бизге эгемендүүлүк келгенде динибизге дагы баягы болгон эркиндик келди. Бул 91-жылдары. Андан кийин ошо кезде биз бала кезибизде биздин атабыз ушундай диний адам эле. Мени ошо балыкчы шаарына алып келип, азыр Чойбек деген ошо балыкчы шаарында мына 35 жылдан бери имам болуп жүргөн биздин устазыбыз бар. Ошонун колуна тапшырып кеттиле. Анан бала кезибиз ошо кезде 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарда окуган учурларыбыз. Анан аябай динге кызыгып, ким деген эме деп анан ошо кезде Кимсенбай ажы деген биздин эң туңгуч муфтийибиз болгон. Ошо киши ал кезде баягы жаңы Советтер Союзу ыдырап, эгемендүүлүк алганан биздин муфтиятыбыз да Ташкентке байланчу да. Өзбекстан, Орто Азия жана Казакстан мамлекеттеринин муфтийи болуп Ташкентте Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф деген болгон. Деван ал кишинин ал кезде азыркыдай соц тармактарга өнүкпөгөн, ал кишинин сүрөттөрүн көрүп алып бир өзүнчө бир толкунданат элек. Анан Кимсенбай ажыны биздин Кыргызстандын казысы кылып жөнөттү деп ушинтет элек. Анан биз 93-жылы ошо эсимде бар. Ошол учурларда ошо Бишкек шаарына келип медреседе окуп калдык. Ошол учурларда Кимсенбай ажеке биринчи курултай өткөзүп, биринчи Кыргызстан мусулмандарынын тарыхында биринчи курултай өткөзүп, өзү муфтий болуп, Орто Азиядан өзүнчө Кыргызстан бөлүнүп чыгып, Орто Азия мамлекеттери өзүнчө бөлүнгөндөн кийин муфтиятында бөлүп, Кимсенбай ажеке Кыргызстандын тарыхындагы эгемендүүлүктөн кийинки биринчи муфтий болуп калган. Анан ал киши ушундай бир адамды таң калтырган адам эле да. Азыр эми ушу улуу күндө баягы улуу адамдарды, муфтийлерди баягы эстейли деп отурабыз да. Анан ушундай адам эле ошо кезде мен ойлосом бир 50 жаштарда эле. Бизден мына 50 чамалап калды. Ошо бизден бир 2-3 жаш, 4-5 жаш улуу болушу мүмкүн, бирок ошо биз курдуу жигит экен да, мындай айтканда биз жаш бала элек. Келип калганда ушундай селдер элин орогондорун көрүп эле өзүнчө эле бир периште көрүнөт эле биздин көзүбүзчө. Анан өтө билимдүү адам. Бул киши өзү Өзбекстанда төрөлгөн, Өзбекстанда чоңойгон, Бухарада, Ташкентте, андан кийин Иорданиябарда барып аябай билими терең адам болгон. Арабча тилди ошо кыргызчадай сүйлөгөн. Өзбекстанда төрөлүп жөн өзбекчени эми өзбектерди үйрөтө алган да ал киши. Орусчаны дагы аябай мектепте жүргөндө өзү менин угушумча ошо 10-класстык өзбек мектептерде бүтүрүп, кайра орусча үйрөнөм деп 2 жыл артка секирип, орус класска отурган, орусчаны да аябай бышык үйрөнгөн. Ошо англисче да мындай сүйлөйт эле. Ошондо бир 4-5 тилде эркин сүйлөгөн, анан фикх илимин терең билген, башкаруучулук жөндөмү аябай күчтүү адам эле.
Анан ошо киши муфти болуп калган учурларда ошо биз Бишкекте медреседе турат элек, тыккан, ошол кездеги эл динди билбей турган учур, ара кеч учур, союз ыдырап адамдар ишсиз калган учур. Ошондо биз бала кез ошо 16 жашар учурларыбыз карап туруп таң калат элек да ошо кишилердин. Анан бул кишинин бир өзгөчөлүгү бар эле. Ошо мына үстүбүздө мына Кадыр түндө турабыз да. Өзү муфти, Кыргызстандын муфти эле. Ошол учурларда бул центральный мечет, Гоголь Московский көчөсүндө центральный мечитте, ошол жерде офистери да ошол жерде эле. Анан бул киши ошо куфтан жай учурлар эле. Куфтан намаздары бүтүп саат 10дордо анан бул Карпинка тарапта бир барак үйлөрдө турат эле. Анан резина өтүктү кийип келип, ушундай санына чейин. Ушуга чейин перчатканы кийип, ушундай бир шымаланып келет эле да кечинде анан ошол жерде ажаткана бир 15 мындай ажаткана болот эле. Анан крайниктер узун бир даараткана болот эле. Ошол жерде кирип тердеп, ошо элдердин ошо ажатканадагы нерселерин баарын ошо перчатканы кийип алып туруп колу менен жууп 3 саат 4 саат түнкү 1ге чейин жүрөт эле. Муну ошо 3 жыл 4 жыл ошо подряд ошону көрүп турдук да, мына көзүбүз күбө. Бул кишинин башка, бул киши ошондон лаззат алат экен да, ошондой жаман жерде жуугандан, өзүн аябай ушундай элдин кызматына кылгандан. Ушундай нерселерди көрөт элек. Анан биз айтып калсак, Өзбекстанда бул кесини жаш кезинде көргөндөр да, Бухарада окуп атканда дагы ошо адат ушул эле дейт. Ошо адамдардын ушундай ажатканалар тазалап эле жүрө берет эле дейт. Кийин Бухара медресесинде, Мир Араб медресесинде бул киши директор болуш деген ал кезде да ушундай кылат эле дейт. Анан өзүнүн машинелерин өзү жууп, ушундай бир кишиге карабаган Алла Таала дагы биздин динибизде дагы айтылгандайчы, ким канчалык жөнөкөй болсо Алла үчүн ошончолук Кудай Таала даражасын көтөрөт деген бар да. Ушундай нерселерине таң калат элек. Эми өзүнүн колунан келишинче ал киши дагы аракет кылып, азыркы Ислам институтун түптөдү. Ал жерде Ислам институтунан көрдүңүздөр, азыр айтылуу биздин Абдушукур ажеке, мына раматылык болуп кеткен Чубак ажеке кошогон миңдеген адамдар ошол жерден жетилип чыкты. Ошондой бир кызматтарын кыла алды да, ошол элдер дин дегендин ды тамгасын билбей жүргөн учурларда. Андан кийин бул киши ошо эсибизде бар, биз окуп жүргөн учурларда 96-жылдары муфти алмашып калды. Ал учурларда кайра муфти болуп, Азирети муфти болуп, Абдусатар Дамылда деп. Ал киши негизи Тажикстанда төрөлгөн экен жаш кезинде, кийин Кыргызстанга чыгып жашап, анан Орта Азия ушундай фикh илиминде өтө терең илимдүү, анан өтө такыба адам болгон. Ал кишинде көп дуасын алып, жанына барып бир кызматын кылганды Кудай Таала насип кылды. Ушундай такыба адам эле 96-жылы ошо айылдан кадам жайдан алып келип эле ушул жерге муфти кылып коюшту. Ушундай такыбалыгынан жаспаган, сакалы да ушундай аппак сакал, ушундай жайып алып турган ба кыргыз аксакалдары бар. Ушундай көрүнгөн, анан такыбалыкта ушундай адамды таң калтырган бир өзүнчө такыба инсан эле да. Намазды каза кылчу эмес дейт. Ушундай намаз, анан таравих намаздарга ошо кезде кыш айларында ал киши муфти, аброю бар, алыс жерлерге ифтарлыкка чакырат. Ифтарда ошо тез-тез жеп мени жеткирип койгон мечитке. Мечитке келип ошентип даарат алганы да ошо, даарат алганда ушинтип сүйүнүп алат эле, ошентип сууларды агызып, ошо көз алдымда элестелет да. Ушундай даарат алганды жакшы көргөн, намазга турганды жакшы көргөн адам эле да. Анан намазга турганда ошондой ыйлап, сакалдарынан агып турат эле да. Ушундай намазды кайталап эч биз окуй албадык да, көрдүңүз. Анан ал киши келип муфти болуп калды 96-жылы. Анан ал киши бир 3-4 жыл бир срогун бүтүргөнчө улам ал кезде Аскар Акаев биздин президентибиз ал кишиге да кирип улам мен кетишим керек, бул аманатты тапшырышым керек деп мусулмандардан суранып, ушу дайыма ушу жерди тапшырышым керек деп жүрүп, анан ал киши кетти. Анан кайра экинчи жолу Кимсанбай ажеке кайра муфти болуп келген. Ал киши ошо 2002-жылга чейин, 2000-жылдары кайра келип, 2002-жылга чейин дагы азыраак мөөнөт дагы иштеп, эми ал киши да өткөрүп берген. Андан кийин Мурат Аала ажеке деп ажекебиз болгон.
ал киши муфти болуп калды. Муфти болгондо биз эми Египетте окуучу элек, бирок келип кетип баягы сырларын билип, бир жолу мен студент болуп келип, бир Египеттен келгенде кичинекей бир нерсеге, бир справкаларга эмем түшүп калды да, ошого муктаждыгым болуп калды. Ошол учурларда муфтиге кирип чыгайын дегенде, ошондо кабыл кылгандарын, ошо мен же болбосо бир студент тиге бар, буга бар деп койсо болот эле да, бирок ошондо жетекчилик өзүнүн вазифасын аткарганын көргөнмүн да. Ушундай менин артыман түшүп, баягы справкаларын тиги артыма чейин узатып келип, ал справка мындай бүтөт деп баардыгын көрсөтүп, анан бул кишини баардыгы күбө Кыргызстанда ал киши менен иштеген адамдар ушундай жетекчилик, анан динди коргоодо дипломаттык баягы өзүнүн характерлери өтө дипломат эле, дипломат эле, оратор эле, адамдарды динде аябай, динде ал учурларда баягы динде жамааттар келип кызмат кылып, ар түркүн жамааттар келип, баардыгын иреттеген ушундай дипломат адам болгон да. Анан бир нерсени азыр өзүнүн кесиптештери да айтып калышат, ошо Мурат Аалажынын бир артыкчылыгы бар эле деп. Ошо жаш кезинде муфти болуп келген, ошо 28 жашында, азыр 28 жашар баланы дүкөнгө жөнөтсөң, бир 10 мүнөттөн да бир кишини жөнөтүшүң керек, карап кел депчи. Ушундай заман болуп калды да, тиги жыгылып калган жокпу, тентип кеткен жокпу деп. 28 жашында бир мамлекеттин муфтиси болгон, эң жаш муфти болгон. Бирок ошол учурда да эч бир тайманбастан адамдарды ушундай, өзү ушундай адамдардын бетине чыккан, ушундай акыйкаттан тайбаган өзү оратор адам болгон. Ошонусу менен сактап келген, адамдардын көңүлүндө ошонусу менен калып келген. Анан мен ал киши менен чогуу иштешкен жокмун. Мына азыркы күнгө чейин биздин жигиттерибиз айтат, ушундай башкаруучулугу ушундай эле дейт. Адамды карап туруп канаттандырып коет эле дейт. Анан жоомарт, дасторконун жайып, үйүндө дайыма ушинтип адамдардын көңүлүн алган инсан эле деп. Анан бирөөгө убада берсе, ошону такыр унутпайт эле деп. Анан бирөөдөн телефон келсе дагы, азыр адатта ушундай да, телефон келип калса, кийин аны чалсаң чалып, чалбасаң чалбай. Бул кичикей бала чалса дагы кайра көрбөй калса, жийин алышта элем деп кайра артынан чалат деле дейт. Ушундай ишине өтө так болгон инсан ала дейт. Эми Алла Таала рахмат кылсын, ошентип туруп эми өтүп кетти, Кудайым деп. Анан баягы ал киши билесиз, баягы революциянын учурунда 2010 жылы баягы бизде президентибиз качып, ушундай бир ыдырап турган учурларда кетти. Анан ошол учурларда коркунуч, баягы закон жак Кудай сактайсын да, мыйзамсыз жашап калдык го ошол учурда, бардак болуп. Көчөдө ошондой учурларда баягындай кичине көчөдө тентектер, кол салабыз дегендер, ошондой болгондо анан биздин азыркы Бишкек шаарынын газысы айтат. Аябай боору моруду дейт, анан үйүнө бардым дейт. Үйүнө барып, Азирети муфти, азыр абал тынч болбой атат, көрдүңүз, көчөдө мыйзамсыз, сизди монтип көз арткандар болуп атат. Бир Туркия же Россия бир жака чыгып турбайсыңбы? Бир ай болуп тынчтанып алганча ар кандай нерсе болуп атат деп, багы чын эле ниетим айтсам, ушинтип айтты дейт. Молда Шакир деп айтты дейт. Мен Кыргызстанда ошо 5-6 миллион адам болсом, 5-6 кишинин көңүлүн калтырган болсом, жаныма келсинчи, мен эмнеге качам? Мен кишинин көңүлүн калтырган эмесмин деп. Ошондой өзүнө ушундай ишеничтүү эле дейт да. Адамдын көңүлүн калтырбаган, бирөөгө катуу сүйлөп алса да кайра артынан келип кечирим сураган адам эле дейт. Ошентип эми ал киши дагы өтүп кетти. Бир жолу дагы мен ошо жаңы студент болуп 2007-жылы окууну бүтүрүп келдим. Эми ал киши менен мындай мурун бир кесиптештик эле, анан кийин бир жерде хатым курганда кесиптешип калды. Кесиптешип калганда ошо кезде бул кишинин эң мындай суктанарлык нерсеси Мурат Аалажынын ушундай Куранды сүйгөн адам болчу. Ушу Куран окуган карыларды чогултуп алып, үйүндө Куран окутуп, орозодо артына туруп, анан бир жердеги өзүнүн үйүн бүтүп, андайын карылар чогулуп, бир уйгур улутунда Муса кары деген карын аябай жакшы көрөт эле бул киши. Аябай ушундай бизге да устаз болот эле, мындай Куранды ушундай керемет жаттаган инсан эле. Ошо кишини кайра алып, кайра атасынын үйүнө алып барып хатым кылдырып, 3 күндүк, 2 күндүк кылып, ошо Куранга болгон ыйкыласы ошондой эле. Анан ошондой учурларда бул киши ошо атасынын өлгөн күнүнө арнап айылда Куран жарышы өткөрөм деп. Анан сиз кара экенсиз деп мага кайрылды. Ал кезде биз жаш балабыз. Анан кара экенсиз, келип конкурска катышыңыз деди. Анан макул Хазирет,
Андан кийин 1-2-3 күн өткөндөн мен зарыл ишим чыгып, ушундай ал Кызыл Кыяга бара албай турган болуп калдым. Анан ал кишиге эптеп бирөөлөр аркылуу угузуп, ошо эми чоң өзү муфтийге сөз берсем, эми жөн айтпай кетип калсам болбойт деп анан анын жардамчыларына чыгып мен айылда ушундай зарыл ишим болуп калды десем, менин телефонумду тааптыр. Таап артыман чыгат да, артыман чыгып, сиз келиңиз, эми зарыл иш болсо мен бүткөртүп коеюн бияктан, ал эл бүткөрбөгөн иш, мен өзүм барышым керек ага. Тууган аралык иш десем, кайра ошондой. Бул деген тактыкты билгизет да. Же болбосо биз студент жаңы бүтүп келген баланы көзгө илбей деле койсо болот да. Бирок ушундан бери ошондо таң калган бул киши ошон үчүн узак мөөнөт ушул жерди башкарып иштеди деп. Бул муфтий болуп иштеш дагычы, муфтий болгон адам билет. Ооба, туура. Тамактын даамын билбей деле каласың. Туура. Мына мен 3 жылга жакын ошол жерде иштедим. Мына муфтилик тапшырганым 2 ай болду. Мен тамашалап айтып калам. Тамактын даамын 2 айдан бери жакшы сезе баштадым депчи. 3 жылдан бери суу эмне, эт эмне экенин билген деле жокпуз депчи. Ушундай. Бул негизи багы дин аманат, көрдүңүз. Анан биздин эл динчил. Анан дин аппак нерсе да. Башка нерсе бул саясат эмес, бизнес эмес. Аппак нерсе. Бул аппак стенага bir кичине кара точка кылып койсоң, тетип 10 метрден көрүнүп тура берет. Бизнесте, саясатта ал башка цвет болот экен да, ага жуккан красканы көрсөтпөйт деле экен да. Ошон үчүн бул ыйык нерседе жетекчи болуп туруш өтө оор нерсе да. Ошого ушун үчүн жетекчи болду, ушундай ысык суугун татты демекчибиз да. Анан ал киши раматылык Кудайым иманын саламат кылсын, кичине кырсыктап, ушул нерсесине да таң беришет. Мына мисал үчүн үйүнөн урдалды ошо 2010-жылы. Анан ошол жерде чогуу жашаган балдар, шакирттери чогуу жашаган бир учурда таппай калдык дейт. Машинелер турат эле дөңгөлөктөрүн жарып коюптур дейт. Кайсы бир каракчы балдар алып кеткен да. Анан алып кетип түнү бою издеп, ал кезде милиция өзү качып жүрөт дейт кишиденчи. Ошондой баягы 2010-жылдагы революциядагы окуялар да. Анан эртеси күнү түшчендерде келди дейт, аябай баягы өңдөрү эметип калган. Бирок ошо сырды ким алып кеткенин, эмне кылганын эч кимге, жан кишиге айтпай туруп дүйнөдөн өтүп кетти да, көрдүңүз. Андан 1-2 айдан кийин бул дүйнө менен коштошту. Бул дагы бул кишинин сырга бекемдиги, мунун баягы сырды ката билгендиги, мунун мындай айталы, баягы эркектик казыети, намысы дагы ушундай улуу инсан болгон. Эми Алла Таала артын кайырлуу кылсын, ал киши ошентип өттү. Андан кийин ал киши өткөндөн кийин баягы чакчалекей болуп, диний жак, жетекчиси жок жер чакчалекей да билесиз. Ошондо ана шайлоодон шайлоо убактысынча бир айдан эптеп замдар багы милдетин аткаруучу болуп туруп, ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият аябай бир аба келчекти да. Багы жетекчиси жок нерсе, бул атасы жок үйдө эле болот экен да. Бош калган тойдо эле да. Ошондой эле болуп калат экен да. Ошо кандай болбосун да мамлекетте дагы Кудайым жетекчиден айырбасын. Биз ал нерсени көрдүк да. Диний болсо дагы жетекчи, үйдү атадан айырбасын, энеден айырбасын. Бул деген өтө чоң нерсе да. Ошо жерлерде багы аябай кыйынчылык күндөрдү көрдү. Анан бул сөзсүз эле молдолор дебейли да бул жерлерде. Ошондой жаман адаттарды көрсөткөн, көчөдөн эле молдо кейпин кийип алып эле сакалды коюп коет, анча-мынча чапанды кийип алып молдо болмуш болуп туруп, ар ким ошол учурларда ар кандай кылып калчаган учурлар болду да. Жөн эле ошо жерде альхамдулилла дегенди жаттап алышып, келип туруп ошо динди да көзгө илбей аябай бир тентектик кылган учурлар да болду. Эми ошол учурлардан Чубак ажекебиз билесиз, баардыгыбыздын сыймыгыбыз, кыргыз элин мына дүйнөгө тааныткан инсан. Ошо киши жаңы окууларды бүтүрүп 1-2 жыл болуп калган учур. Анан ал кишинин эмеси болгон эмес экен да. Муфтий болом деген ой жок. Анан муфтиятта бир фатва берип жүргөн жаш жигит. Анан ошо кезде эме мындай сылансы сүйлөп атыптыр, жайдынгүн. Жылаң айлак сылансы, жөн эле багы чогулуп, ал жерде эч ким настроениясы жок, улам бир муфтиң урдап кетет, келген муфтиң сабайт, ар ким эле зөөкүрлөр, каракчылар келип алып эле ошол жерди башкарып алса, эч кимдин деле көңүлү жок. Анан ошондой көңүл жок жерге келгенде муфтий шайлап алалы бир деген учурда анан болбой эле муну ойноп койбой туруп шайлап коюшкан муфтий кылыпчы. Анан бакшы отуруп алып ыйлап ошо кезде эсимде бар.
Мен ошо өйдөрөөк бир медреседе иштейт элем, кетип баратып ошол жерге келип мынтип ыйлаганы дагы эсимде бар да. Анан шарияттагыдай болуптур. Эми сен каалап барган жоксуң, өзүң муфти болчу алдам жасанып туруп барат. Жылаңайлап барыпсың, муну Кудай таала көрүп турат, шлёпканы сүйрөп алып. Ошондон анан шлёпкаң менен кошуп туруп муфти кылып коюптур сени. Анан ошондой күндөр болду. Эми Чубак ажеке дагы ошо бир 2 жылдын тегерегинде. Анан баягы Чубак ажеке менен да бала кезибизде, эми менден 1-2 жаш улуу эле, баягы чогосуп калдык да. Курдаш замандаш. Гоголь Московскийдеги центральный мечитте биз Куран жаттайт элек. Анан баягы Максат ажеке дагы ошол жерде окуйт эле. Баарыбыз эле ошо бир нан бөлүп чогосуп балдарбыз. Анан бир күнү эле Чубак ажеке муфти болгонуна 1 ай 2 ай өткөндөн кийин эле мени чакырып калды. Карым, ошо Нарынга барып казы болуп бер, менин жанымда бол. А мен жок дей албай анан Нарынга казы болдум. Анан Нарында 1 жыл иштеген кезде эле карым келчи, мен жардам болчу, мага ошо орун басар болуп иште деп анан бир жерге чакырып калды. Анан ал кишинин жанында ошо бир мен келгенден кийин бир 5-6 ай чогуу иштештик да. Анан Чубак ажеке ушундай бир керемет адам эле да, мынча мындай карасаңыз. Анан кээде баягы иш үстүндө ар кандай нерсе болот да. Кодулдан сүйлөйт. Анан иши ал кезде Чубак ажыны көп эл тааныбайт эле ал кезде. Анан биз менен иштеп анан баягындай сөздөрү, анан ушундай кээде таарынышып калабыз. Бирок бул кишинин эң артыкчылык жери мунун кишинин илимин, сөздүн куйкумдуулугу, адамдарга жооп бергендиги, бул дин үчүн күйгөндүгүн мен айтпасам деле бул эл күбө да. Бирок мунун дагы бизге билинбеген нерселери, эл билбеген бир жакшы адаттары бар эле. Бул кишиге капа болгондо бала кыял эле да, мындайчы. Таарынып калат деген нерсе болбойт эле. Мынтип таарынып алма деп кайра мынтип өзүңдү ыңгайсыз сезип калсаң, тез эле жазылып алат эле да. Эч нерсе болбойт. Таң каласың бул киши мененчи. Анан кайра эле тез эле урушуп кете берет эле да. Жаш балада жаш байла кыял эле. Анан ушундай бир Кудайга болгон жакындыгы жөн жерден Чубак ажы болгон жок да. Алла таала колдоду. Алла таала ар бир кишинин жүрөгүнө сүйүү киргизип койду. Биздин баягы хадистерде айтылгандай, Алла таала бир пендесин сүйө турган болсо, Жибраил алейхиссалам чакырып, мен баланча пендеми сүйдүм, сен да сүй, асман ээлерин, асмандагы периштелерди да сүйдүрүп кой. Жер бетинде инсандарды да сүйдүрүп кой деп айтат дейт да. Жаман көрүп калса да ошо буйрукту берет деген. Мен жаман көрдүм, силер да жаман көрсөтүп, жер бетиндегилерге да жаман көрсөт деп. Эми мен Чубак ажекени ушинтип айтып атам, мындай абройду табыш, эми бул Кудай бербесе кыйын да. Абройлуу, ар бир адам абройлуу болгусу келип атат. Бирок бул кишини ушундай сууруп туруп кыргыз элине мындай ал кишисиз жашай албай калдылар. Азыр мына бул дүйнөдөн кайтыш болгону 3 жыл болуп атат. Кажер эле болсо, чегара болсо да Чубак ажы мына чегара жөнүндө мынтип айтты эле. 2 адам касташып кетсе, кашташып кеткенин мынтип айтты эле. Кадыр түндү бүгүн кадыр бүт интернетим бар, Чубак ажы мынтип айтты эле. Бир оору болсо да Чубак ажы ушуну айтты эле. Адамдар Чубак ажыны ушундай бир мындай жол башчы катары көрүп калган. Биз эле кыргыздар эмес, муну коңшу мамлекеттер. Мен жакында Дагестан да болсом, Дагестанда чоң аалымдар ошо Чубак ажыны бизде угабыз, орусча которгон угабыз деп күйкү күлкүлүү айткан сөздөрүн айтып, ошентип отуруп бул динди бизде Чубак ажы ушу аалым болуп келгенче бизде кээ бир инсандар динди экинчи орунга коюп, диний молдолорду бир 4-чү сорт адам катары эле көрүшчү, чын ачык айтылат. Бул киши келип бир 10 жылга жетип жетпеген убакыт кызмат кылган экен. Ошол учурда ак үй көк үйүнө дагы дин сенин дагы диниң. Көчөдөгү боңушуна дагы бул дин сенин дагы диниң. Көчөдөгү бузулуп кеткенине да бул сенин диниң. Карапайым адамга да диниң деттирип туруп, адамдардын диниге болгон түшүнүгүн 100% өзгөртө алды. Керемет жалпак демеген, бир кишинин касиетин караңыз. Бир жетишкен адам деген миллиондогон адамды сүйрөп кетет да. Бул болгон нерсе. Ошон үчүн бул Чубак ажыге бардыгыбыз кыргыз элинин бардыгы шакирт. 7 жаштагы баласынан 70-теги чал кемпирине чейин шакирт. Ошон үчүн ал киши кайтыш болгондо пандемия учурунда мен да ошо катуу ооруп аткан учурларыбыз эле, баарыбыз эле. Каргашалуу июль айында кетти да. Ошол учурларда жайлоодогу адамдар ыйлаган. Тиги башка мамлекетте, Америкада, Түндүк Муз океандын түбүндө жашаган
бүт баары ошо звонить этип алып ыйлап аял эркек дебей ошол учурда атасы өлүп калса баласы жаназага баргандан корккон учурларда адамдар милициянын тосконуна карабай 20 миңге чукул адам келип жаназа окуп бул жерлерде ошо жерде мен окуяны айтып берейин. Эртең менен кайтыш болду дегенде кечинде айтты. Өзүбүздүн абалыбыз дагы биз дагы эртең бүгүн кайсы убакытта кетип калабыз деген нерседе жашайт элек. Анан эч жүрөгүм чыдабай, кыйналганыма чыдабай анан республиканский больницага келдик. Эртең саат 4-төрдө таң ата элек учур эле июль айы, жай айы. Жүрсөк бир 50дөй, 40-50дөй киши ыйлап көчөдө бакырып жүргөн экен. Турсак анан бир кезде кабар келди. Биз дагы калчылдап турабыз, анан бирөө келип айтты, барып эс алып тургула, 8-те моргтон чыгарат экен. Анан кайра үйгө кеттик. Үйдө деле уктай албай анан 8-те ошо өйдө жакта моргко бардык жана. Ошол жерде турганда да бир аз кичине баягы жууп чыкканча күтүп калдык. Бир 2-3 миң адам чогулуп калды. Анан көчөдө мындай өзүмдүн абалым жаман бир бактын түбүндө отурам. Отурсам ошо орус аялдар кетип атат да. Анан мынтип карап туруп эле что здесь религиозные люди, что собрались деп эле кто умер деп эметип калышты да. Мынтип бири-бири менен сүйлөшүп. Алар да ушундай эмени кийип алышкан маска. Анан мен чубагажы умер деп калсам, ошол жерде кетип бараткан орус аялдар бакырып ыйлап атат. Карасаңыз адамга болгон сүйүүнү. Мусулманга эмес, ошолор христиан динин кармашы мүмкүн. Бирок ошол жерден бир жакынынан айрылгандай бакырып ыйлап атышат. Бул мындай сүйүүнү Алла Таала каалабаса бербейт. Ошентип туруп бул кишибиз кетти. Бул киши сыймык. Эми бул киши да ошо 2 жылга жакын убакыт ушу муфтийлик кызматта турду. Анан муфтийлик кызматтан кеткенден кийин бул жана суроо жооп анан чубагачылыгы башталды да. Бул муфтийлик кызмат буга бир эле түрткү болду. Андан кийин анан эгер муфтийлик кызматта жүрө бергенде бул мынчалык даражада да көтөрө албашы мүмкүн. Анткени ал багы ар жерде жолугушуу ачылбай калышы мүмкүн. Убакыты башка нерсеге тийбей калышы мүмкүн. Бул муфтийликтен кеткенде болгон өмүрүн элге арнады да. Элге динди жеткирем деп арнады да. Күнү түн китеп окуп отурупчу. Күнү түн китеп окуйт, китебин чыгып элге айтат, кайра келип окуйт, кайра элге айтат. Ушу чарчабаган, күнү түн чарчабаган адам эле да булчу. Ушу кыдырып кете берет эле, билесиз да. Ушу кээ бир жерлерге барганда бул киши барса 40 миң деген адам чогулуп алат эле барганда. 40 миң, 50 миң ошентипчи. Ошондой адамыбыз эми бул киши муфтилик болду. Эми жалаң муфтилер жөнүндө сүйлөп атабыз. Алымдар жана тарых болуп атат. Тарымдар. Ошо эмебизде жакшы күндөрдө ошо эң улуу кызмат деп билебиз эми муфтилик. Анан ошо муфтилер жөнүндө сүйлөп атпайбыз. Андайын Рахматулла ажеке деп Чубак ажекеден кийин келди. Бул дагы баткендик жигит эле. Анда да мен орун басар болуп иштедик. 1,5 жылдан ашыгыраак ошо муфтий болду. Муфтилик кызматта. Эми бул учурларда бардык адамда кемчилик болот. Бул кемчилигибиз жок болсо периште болуп кетмекпиз да. Адам ошо кемчилиги менен сүйүшүбүз керек да. Бул жерделерде дүнүйөдөн өткөн адамдын кемчилиги айтылбайт, кызматтан кеткен адамдын да кемчилигин айтпаганды үйрөнүшүбүз керек. Ал жыгылган адам маданият бул деген өтө чоң маданият да. Ар бирибиз ошону көңүлүбүзгө алып алышыбыз керек. Улуу түндө жалаң гана жакшы жактарын сүйлөшүбүз керек. Анан Рахматулла ажеке дагы ушундай ар бир бул киши да муфти болуп турганда мен түздөн түз иштенгеним бул аябай бир нерсени сабырдуу адам. Анан эр жүрөк адам, мындай коркпогон адам да. Бир чоң мындай рисковать эте турган чоң иштерде да коркпогон адам да. Арслан сыяктуу. Ушундай бир сабырдуулугу бар. Анан багы ошол жерлерде багы өйдө төмөн иш болсо дагы бүт баарын ичине сактаган ушундай. Анан жоомарт дагы киши эле. Алла разы болсун. Азыр эми иштеп бир фондду башкарып жүрөт. Ал кишинин ишине да ийгилик каалайбыз. Качан көрсөң ошо чөнтөгүнө бир кичине майда сомдорду алып алат эле. Анан бир жерге барсаң да жаш балдарга бере калып, кары адам көрсө көрө калып, ушундай үлгү ала турган жактары жакшы бул кишинин дагычы. Анан бир ушу кишиге жанагындай жөн билги деп коет кыргыздар, билесизби? Жөн билги бир жерде көңүлсүз жерде көңүлдүү кала турган, кол ачык кишилер болот. Ошондой сапаттарын көп көрдүм бул кишинин. Канчер болсо дагы адамга бир нерсе хадия кыла алсаң көңүлү ачылат. Адамдарды көңүлүн калтырбай сөзсүз бир жардам бергенге аракет кылат. Ошондой артыкчылыктары бар эле. Анан ал киши ошо кыска мөөнөттө муфти болуп кетти. Андан кийин Максат ажекебиз келди. Максат ажедан дагы таанышат. Эми бул киши менен да иштейт экен. Бул киши багы терең билими бар. Өзү дагы сөз сүйлөсө оозунда сөзү бар. Оратор болгон.
өңү түсү бар, ушундай бир муфтиликке аябай ылайык адам эле. Бул киши менен узак мөөнөт мен бул кишиге орун барысар болуп иштедим. Узак мөөнөт болгондо бул киши бир 7 жылга жакын муфти болду окшойт. Мен 5 жылын толук жанында орун басар болуп иштедим. Мен орун басар болуп иштеп турганда дагы мен ажылык иштеринде куратор элем да, ажылык иштерин. Анан баягы акча бар жерде балия бар, билесиз да. Анан экөөбүз көп мындай жалаң гана проблеманы мага айтып, ошондой жакын иштешкен кишиси мен болдум да. Анан бул кишинин дагы ошо жакшы жактары баягы чарчабайт да. Азыр да таң калам. Азыр деле Максат ажы кажерде жүрөт, Меккеде жүрөт. Максат ажы кажерде, Кызылкыяда жүрөт. Максат ажы кайра калып атыр, Караколдо бир жерде сүйлөп атыр, бир жерде телевидение. Мунун энергиясы түгөнбөгөн адам да. Өзү дагы баягы жаш кезинен спортко жакын болгон, анан энергичный адам. Уже энергиясына аябай таң калат элем да. Анан баягы ибадаткөй, Алла Таалага жалынып, дайыма баягы намаздары, дуалары ордунда болгон инсан. Ал жакшы жактарын бардыгын айтышыбыз керек. Эми Кудайым бул кишиге дагы бир өмүр берсин. Азыр ушундай тынбай кызматын кылып атат. Алла Таалам жар болсун демекчибиз да. Бул кишинин канчалаган инсандарга пайдасы тийип жүрөт. Туура ар бир аалымды мен ар бир жаранга айтышыбыз керек. Эч убакта аалымдар жөнүндө жаман сөз айтпайлы. Бизде кээ бир акмактар бар да, чынын айтайын да. Билип билбей отуруп алып туруп жазып бир нерселерди. Ошон үчүн мындай нерсени токтотушубуз керек. Андан кийин эми тагдырыбызда бар экен, эми Максат ажекеден кийин кандайдыр бир баягы Алла Тааланын насип экен, мына 3 жылга жакын ошо кызматта турдук. Анан өзүмдүн шартыма жараша мына 1-2 ай болду. Андайын өткөзүп бердик. Эми бизге болгон бааны дагы эл берер. Андан кийин мына азыр Кудайым буйрса Абдулазиз Кареке биздин Азирети муфтийибиз болду. Кудайга шүгүр. Эми бул муфтийликте өтө чоң критерийлер керек да. Башка кызматтарга боло бериши мүмкүн, бирок муфтийликке токтоо, сабырдуу, адамдар менен сүйлөшө билген, билими бар. Анан өңү түсү дагы мындай адамдарга толо болгон киши, төп келген киши болуш керек экен. Бул тарабы да каралат экен да. Ошо муфти тандаш деген өтө чоң нерсе. Анан Абдулазиз Карекени ошо бала кезинде мен тааныйм. Бул киши ошо бала кезинде Туркия мамлекетинде Куран жаттатуу медреселеринде окуганда, анан бул кишинин мындай булбул үнү бар да. Жаш кезинде ушундай 16-17 жаштарында келип ушундай катуу Куран окуйт эле, мечиттеги адамдар ыйлайт эле да. Ушундай баягы жүрөктөн жүрөккө жеткизген Кудай берген үнү бар. Мунун атасы жаш кезинде каза болуп калган, Назарбек Молдоке деп, бир 42-43 жаштарында каза болуп калды. Ошон үчүн бул балдардын эң улуусу болуп, кийин окууларын токтотуп, окууларын кийин биякта улантты. Өзүнөн кийинки ини карындаштарын карап, аталык милдет ушу баланын мойнунда калды да. Анан ошондон бери иштеп келатат. Канчалаган райондордо имам болду, облустарда казы болду. Жалал Абад областында узак жылдар казы болуп турду. Бир 6-7 жылбы аябай жакшы иштеди. Мына Чүйдө зам казы болду, бир 4 жылча. Аламиден районунда имам болду. Бул кишинин атасы да өтө ошо Союз учурундачы ат башыга барып имам болгон, балыкчыга барып, бул жерге Чалдыбарга, Чүйгө келип имам болгон, өзүдөрү Жалал Абадтык. Бирок ушундай бир жакшы тарбиялуу үй бүлө. Анан Абдулазиз Кареке дагы мен бул кишиге ийгилик каалайм. Кудайым буйрса, ушу кишинин муфти болуп келгенине дагы өтө кубанычтамын. Анткени баягы бир ылайыктуу киши келип калды. Токтоо, баардыгын чечимди шашпай чыгарган. Бул киши өтө сабырдуу да. Кээ бир адамдарда болот, сабырсыз болот. Өтө сабырдуу. Мындай жаман сөз угуп атса да ошо унчукпаган, ичине алган, адам менен сүйлөшө билген ушундай дипломат адам. Анан бул кишинин баягы кечеле бир адамдар чындап, мен ал кезде студент элем да. Египетте элем. Бул киши ошо 2005-2004 жылдары бул Көкчарда медреседе ал кезде адамдар дин билбейт. Азыр медреселерде Кудайга шүгүр ушундай гостиницада жашагандай эле шартта жашап атышат. Ал кезде билбейт. Окуйбуз деп балдар келип ачка калып дейт. Ошол учурларда үй бүлөсүн көчүрбейип, өзү үй бүлөсүн бакканга эме жок. Өзүнүн тапкан туткан ошо балдарды кетпегиле деп ыйлап, ар кимге жалдырап, ошо медресени сактап калып. Бирок ошо медреседен азыр Ибрахим кары деп биздин айтылуу
Abdüşükür Narmatov устазыбыздын бир тууган күйөө баласы болот. Өзүнүн кызын ошо издеп жүрүп ушу кары бала экен деп туруп ошого берген да. Же болбосо мындай эле бала эч кимди каалаган жок. Кызымды ушу кары балага бердим деп. Кыргызстанда бир эң күчтүү 5 кары болсо ошонун бири болуп эсептелинет да. Ушу Куранды ушундай эч адашпай окуган балдар ошо Абдулазиз Карекенин колунан чыгышты. Андан башка да мисал кыла турган нерселер. Анан ошондой бир Куранга болгон кызматы үчүн, үй бүлөдө болгон токтоолугу үчүн, адамга кылган кызматы үчүн, жанагынтип адамдын көңүлүн калтырбаган адам бул киши дагычы. Такыр ушу Абдулазиз Кары мени минтип салды дегенди көргөн жокмун. Такыр. Мен кол алдымда бул кишилер иштейт да, биз эми муфтиге орун басар болуп иштедик, мен муфти болуп иштеген учурларда дагы аябай токтоо, анан бир нерсеге жан талашпаган ушундай адам. Анткени бул мен муфти болуп келерден мурун бул Жалал Ата казылыктан алынып калды. Анан баягы бир жолу эмеде жолуксам, бир жолу дагы мени бул жерге коюп коюңуз, жок андай сөз кылбады да. Баягы көздөрүнөн билинип турат, баягы иштесем деген бир Жалал Атка баргандан коем Базар Коргон районуна имам кылалы, өзүнүн туулуп өскөнүнө деп анан имам кылдык эле ажерде деп 2-3 жыл имам болгондон Алла насип кылып анан азыркы мына Азирети муфтийлик кызматка келди. Бул 8-чи муфти болуп келди биздин эгемендүүлүктөн бери. Анан жалпы калкка кайрыларыбыз, биз мусулманбыз, урматтуу бир туугандар. Баягы сөзсүз критика болуш керек да, бирок пайдалуу критика. Критиканын да айта турган жолу бар, сын пикирденчи. Анан бул диний адамдар деле интернетке жаза берсечи жакшы болбойт болчу. Туура бир саясатчы жазса, же бизнесменди жазса, же башканы жазсачы, мейли ал өзүнүн жолу менен экен да, бирок диний адам баягы кандайдыр бир сый урматы менен болушу керек да. Ар бирибиз душман болсак дагычы, эгер чындап ошо оңолушун каалап атсак, акырын келели кабинетине кирип, Азирети муфти ушун болбой калды, же болбосо имамдарга. Анан биздин мусулман дээрлик 90% калкыбыз мусулман болуп эсептелинет бизде. Анан ошонткенибизде башчыбыз ошо диндин башында турган Азирети муфтийбиз. Ушу муфтий тууралуу баягы жаман пикирлерди айтпасак таксырлар да. Мен эми кеткен адаммын. Мени актанып аткан жокмун. Бирок ким болуп келсин, эртең мага душман болуп келген адам дагы муфтий болуп келсе, мен ушул сөздү сүйлөймүн. Анткени Азирети муфтийди мындай сыйлап алсак да, орду болсо, береке болот, кандай болбосун. Бул мында бир Кудай Тааланын мээрими жайып. Алымды сыйласа урпактан алым чыгат дейт. Алымды сыйласа урпактан алым чыгат. Анан кандайдыр бир Кудайым ошо мүмкүнчүлүк берип, ошо тагдырын ошонун нерсе жазылып, пешенесине жазылып, муфти болуп келип калып атат да. Анан ошо муфтилерибизди сыйласа, анан Абдулазиз Карекеге Кудайым эми биз жакшы жактарын айттык. Кудайым көстөн сөздөн сактасын. Шайтандын жетегине түшүп кеткенден сактасын, нафсиге алдынганда сактасын. Мен өзүнө да көп айттым. Мына Кудайга шүгүр, ошол жерде 3 жылга жакын муфти болупмун. Ошо бир 5 күн кой берип калсам, кой берип калгандырмын, бирок кабинетке аттап кирер менен кандай абал болбосун, эшикте көтөрө албаган проблема болуп турса дагы, жай намаз жазып, бир 2 рекет хажат намаз окуп, Кудайым ушу элдин ушу кызматын кылып атабыз, ушул жерде жүзүбүздү кара кылба деп Алла Таалага жалынып жалбарып элем. Биринчи ишим, сизге да насихатым ушу нерсени дайыма эсиңизден чыгарбаңыз. Такубалыкты, сиз такубалыктын символу болушуңуз керек деп өзүмдүн сөздөрүм болгон насаатымды айттым. Эми мени ал насаат айттырбай эле кыла турган киши, бирок Куранда «Вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин» деген аят бар. Бири-бириңерге акыйкатты эскертип тургула, эскертип туруу бул момундарга, жүрөгүндө ыйманы барларга пайда берет дейт. Ошонун негизинде эми Кудайым ак жолтой кылсын муфтибизди, динибизди Кудайым өнүктүрсүн, элдин көзүнөн сөзүнөн сактасын. Бардык мына улуулардын бардыгын эстеп чыктык. Азыр мына буга чейин мен 7-чи болуп кеттим, 8-чи муфтибиз. Азыр ушун келип кеткен муфтилерден Кимсанбай ажы Раматылык болуп кетти, Абдусаттар ажы бул дүйнөдөн коштошуп кетти, Чубак ажы, Мурат Аалы ажы деп жарымы бул дүйнөдөн кетип калган. Дүйнө ошон үчүн убактылуу нерсе. Анан биз айтканыбыз ошо муфтилерибизди да ардактап, даңктап алсак деген эмеде. Мен ошо муфтийлик кызматта турганымда ушу маселени көтөрүп чыгып, Гоголь Московскийдеги
мечитибизди аты жок Гоголь мечити деп аталат ошол жерчи. Кай жерден жок Гоголь мечитинен жолугабыз деп анан ошо мечитти ошо 95-жылдары ал кезде азыр мечит куруш ар бир кыргыздын жигичи мечит курам деп көчөдө жүрөт да, көрдүңүз да. Ал кезде мындай түшүнүк жок эле, өтө кыйын эле. Адамдар ушу нан чайга жетпей аткан учур эле, ачка учур. Бирок ошол учурда Ким Самбай эжеке чуркап отуруп ушу мечитти көрктөп бир курган. Анан ошол кишинин атын береличи деп атын бердик азырчы. Ким Самбай эжекенин аты Шаардык мечит. Шаардык Бишкек шаарынын Борбордук мечитине. Андан кийин Чубак эжекенин атына мына Камшыбек Кыдыршаев да аябай сыйлайт эле. Мен жаңы муфтий болуп келгенимде ошо кишиге арнап мечит салып, Сузак районунда Барпа айылында анын ачылышын кылганбыз. Чубак ажынын аябай ушундай аброю күчтүү экен. Эми кичике мечит бүт эле Чубак ажы атында мечит, бир 10 чакты мечит болду. Бүгүндө Кызыл Кыялык бир медресе куруп атам, ошону Чубак ажы деп коеюн деп жүрүшөт да. Мурат Алы ажы атында мечит деп Кызыл Кыяда эң чоң Борбордук мечитинин аты бар. Абдусаттар ажакелерге да ушундай бир аттарды ыйгарып койсок, кандай болбосун биздин башыбызда муфтий болгон, бул дүйнөдө да сыйлап алсак, өткөндөрүнө дагы ошондой бир мечиттердин аттарын арнап койсок, ал мечитке келгенде бул эмне деген мечит экен, тарых болот баланча атында мечит экен десе, жок дегенде келген киши ушу жөндөн жөн аты коюлбаса керек деп дуа кылып, Фатиха окуп, адамдардын эсинен чыкпасын демекчибиз да. Ошон үчүн бардык мусулмандарга ошо Кадыр түнгүнү мына улуулар жөнүндө сөз сүйлөдүк. Залкар адамдар эле. Мен мисал үчүн Ким Самбай ажы, мына айтайын, Ким Самбай ажы, Абдусаттар ажы, ошо Чубак ажы, ошого окшогон ажакелерденчи бул шыйрагына да теңеле албайм, чынын айтайын да. Булар башкача адамдар эле да. Өзгөчө башкача адамдар эле. Анан ошо Ким Самбай ажеке да мен муфтийлик кызматта турганымда катуу ооруп калды. Анан бир күнү дүйнө менен коштошуп кетти. Анан барып өзүбүз узатып, өзүбүз алып барып жаназа окуп, өзүбүз жайына узаттык. Чубак ажекени да ошентип пандемия учурларда узатып калдык. Эми Кудайым бул дүйнөдө кылган жакшы иштердин баардыгын кабыл кылсын. Анан муфтийлер жөнүндө калкыбызга дагы бир жолу Кадыр түндө суранып кетерим. Муфтийлер жөнүндө ошо жаман сөз айтпайлычы. Урматтуу, азыр мен муфтий эмесмин. Азыр Абдулазиз Каракебизди да баардыгыбыз колдоп алалычы. Баардыгыбыз. Адамда кемчилик болот. Кемчилик болсо акырын кулагын айтып, анан интернетке жазып мынтпейли да. Анан бир гана артынан дуа кылып, Кудайым ушу кишини таква кыл. Кудайым ушу киши баары бир биздин фатва чыгара турган орунда ушу киши болуп калды деген нерсени колдоп, коргоп алсак, иншалла ошондой тартип менен келсек, сөзсүз элибизге береке келет. Ошону унутпайлы демекчи. Сөз Алла разы болсун. Анан мынакей буюрса көп нерселерди айттык, эми убакыт деген зымылдап тез өтөт экен. Ошондой болсо дагы улуу устаттарды эскердик. Аалымдар жана тарых деп. Бул өтө тарых менимче Кудай ушул аалымдар боюнча ушул залкарларда фильмдер тартылыш керек, китептер чыгыш керек, ал боюнча зачтылар болуш керек дегендей илимий. Анан ошол эфирдин соңунда бир ушул жалпы эл журтубузга, бир аалымдарыбызга бир керемет бир Куран окуп, анан бир жакшы дуа берсеңиз. Ошондой улуу инсандардын аттары да аталып калды. Бир Куран окуп, бир дуа кылып коелу. А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum veşkuru li ve la tekfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله жараткан Аллахым
ушул ыйык айда туруп, ыйык кадыр түнүндө турабыз. Кудай Таала ушул кадыр түнүбүздүн, орозо айыбыздын урматы менен дуа тилектерибизди кабыл кыл. Окулган Кур'ан аяттарынын сооптарын ушул жанатан бери ушул улуу инсандар жөнүндө сөз кылдык. Ушул дүйнөдөн өтүп кеткен Кемсанбай ажеке, Абдусаттар ажеке, Мурат Аала ажеке, Чубак ажеке баардык ушул муфтийлик кызматты аркылап өтүп кетишкен ошо ататылган инсандардын арбактарына багыштадык. Кудайым жаткан жерлерин жайлуу, имандарын саламат кылып, кетирген кемчиликтерин кечирип, тапкан сооптуу иштерин, элге кылган кызматтарын Кудайым кабыл кылып, өзүңдүн бейишиңен орун берген. Алла Таала мына тирүү жүргөн муфтилерибиз жөнүндө да, кызмат кылып аткан инсандар жөнүндө дагы сөз кылдык. Ошо калган муфтийлик кызматты аркалап кеткен инсандарга Кудайым өзүң жардам берген, үй бүлөлөрүнө тынччылык, аманчылык берген, иштерине ийгилик берген. Жаңы келген Абдулазиз Каракен муфти үйеске ден соолук берген. Кудай Таала кыжаалатчылыктан сактагын, өзүң жардам берген, тегерегин периштелер менен орогун. Бардыгыбыз ошо муфтилерибиздин астында динибизди өнүктүрүп, ар бир үйгө иман берген. Кудай Таала кадыр түндө кылган дуаларыбызды кабыл кылгын. Бирахматика. Алла разы болсун. Кудай Таала мал жаныңызга, амалыңызга береке берсин. Урматтуу момун мусулмандар, түз ободо бүгүнкү эфирибиз соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы Кудай буйрса кадыр түндөгү дуа тилектерди Кудайым кабыл кылсын. Эл жерибизде тынчтык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Кыргызстаныбызда чыр эмес, ыр болсун, иман болсун деген негизги максатта бүгүнкү дуа тилектердин баардыгын өз дарбегинен Кудайым кабыл кылсын. Кийинки оболордон амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.